Жалал-Абад шаарынын тургуну Бактыбек Исмаилов Газпром Кыргызстан ишканасынын каладагы филиалынын чыгарган бүтүмүнө нааразычылыгын айтат. Мындан улам аталган ишкана менен газ эсептегичинин айынан 3 жылдан бери соттошуп келгендигин белгилейт. 2012-жылы Ташкент көчөдөн үй сатып алганмын. Анан ошол бойдон эле жашап жүрдүм. 2017-жылы Газпромдун кызматкерлери барып, март айында экен, ошондо учетчик чыгарышкан. Чыгарып келип, текшерип бул жерде. Анан бул учетчикти сен айланткансың деп, мага заключение жазып атат. Хищение кылгансың деп, урдагансың деп атат да. Мен ага макул болгон жок. Мен себеби ал учетчик өзү 2007-жылы орнотулган учетчик экен. 10 жылдан барып текшерилип атат буларчы. Бактыбек Исмаилов үйүндөгү газ эсептегичинин аттестациядан өтпөгөн кызматкер текшерип, Жалал-Абад шаарындагы филиалы тарабынан 120 000 сом айып пул салынгандыгын айтат. Жактоочусу да мында мыйзамсыз аракеттер бар деп эсептейт. Мөөнөтү бүтүп, анан иштеп келип аткан ошол газ эсептегичтерди чыгарып өздөрүнчө текшерүүгө алышканда, бирок текшерүүсү ошол биз мыйзамга туура келбейт деп эсептейбиз. Анткени мыйзамдар негизинде ошол газ эсептегич 2 жылда бир же болбосо аны паспорттук баягы көрсөтүүгө жараша кылыш керек. Газды текшерген ошол кызматкер, метрология кызматкери деп коет, ошол аттестациядан өткөн эмес экен да. Мамлекет жактын аттестациядан өткөн эмес экен. Бирок мамлекет жактын аттестациядан өтпөй туруп, жана коргошун пломбалар, аларда түп нускасы же болбосо образец жок болуп туруп, бул туура эмес сиздики деп айтып атат да. Бирок мындай айтуусуна мамлекет айтып атат, андай бере албайт деп. Бизде бир канча каттарыбыз бар, бирок тилекке каршы бул каттарыбыз бизге бүгүнкү күндө жардам бербей атат. Жалал-Абадтагы сыноонун стандартташтыруу жана метрология борборунун адиси бул боюнча төмөндөгүлөрдү билдирди. Чено каражаттарын текшериш сыноодон өткөрүш боюнча Кыргыз Республикасынын 446 токтом бар. Ал токтомдо мындай deyilген. Чено каражаттарын сыноодон өткөрүш үчүн атайын окуудан өтүп, аттестациядан өткөн адистер өткөрүш керек. Ал эми Газпром Кыргызстан ишканасынын Жалал-Абад филиалынан бул боюнча маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Андыктан расмий жооп алуу үчүн кат жолдодук. Жообу 14 күнүн ичинде берилери маалымдалды. Эгер аталган ишкана жогоруда айтылгандар боюнча үн ката турган болсо, Регион телеканалы эфир берүүгө даяр. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.